подрядчиктер, ушуларды карап койсоңор, биз биякта бюджеттерди чечип атабыз, бияктан бүт барыңга атабыз, силер ылдый жакка өткөрүп берип атасыңар, анычы. Эми бир мектепке бардым, салынып аткан мектепкечи. Гос объекти булар мусор менен эле салышат. Акылбек Үсөнбекович, барып көрсөңүз болот. Кирпичтери сынык, жанагы 3-чү, 4-чү сортто калган кирпичтер болот экен, жана кирпич саткан жерлердечи. Ошондойлор менен салып атат мектептердичи. Арматуралары болбойт. Мен Кыргызстанды кыдырып жүрөм го, ушу мектептер боюнча кыдырам. Жолдор деле ошол эле да. Ошондой эле. Дагы бир маселе бар. Биз башында барып баштап ачып бергенде укмуш жумуш башталат экен дагы. Анан депутаттар кеткенде, министрлер кеткенде баягы жердин жүрүшү жайлайт да. Жайлап эч ким иштегиси келбейт ал жердечи. Анан кайра бирөө келаптыр, министрлер келаптыр, депутаттар келаптыр дегенде кайра шамдан иштеп кетишет да. Ошондо жаман болуп атат. Анан дагы булардын ортосунда талашкан акчасы бар экен, ал ачык эле нерсе да. Сен мага мынча процентин бермейинче, мен сага тигил жашаган ишиңе акчаңды бербейм дегендер болот экен. Ушул сыяктуу нерселер көп экен да, негизинен эле ушул гос объекттерди, жолдорду ушул нерселерди токтотконгочу. Ошол жеринен көбүрөөк контролго алып, ошол жактарын карап койсоңор да жакшы болот эле да. Анткени биз бияктан баарын чечип берип атабыз, бөлүп берип атабыз. Атакка барганда, мына Ошко Алайга көчөгүнө эле бардым. Мектеп 31-ноябрга чейин бүтүш керек болчу экен. Эми мага ачыгын эле айтышты, эми баягы подрядчик менен УКСтун ортосундагы баягы келишим, түшүнүк болбой аткан үчүн мектеп калып калган да. Эми ошол мектеп бүтпөйт. Мен аны барып көрүп келдим. Биринчи этаж салынып бүтүп бирде, экинчи этаж салына элек экен. Ал бүтпөйт декабрга чейинчи. Бүгүн буюрса мен видеого чыгат, Кайсы мектеп номер? Мен сизге анан кат жүзүндө айтып коеюн анда, кайсы мектепке азыр неме жок. Бүтө албай калды алчы, уже физически бүтө албайт да. Ошондой салынып аткан объекттерди контролго алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.